Түзөөдө Лондон BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Toshiba компаниясынын башчысы 6 жыл бою кирешени ашыра көрсөткөнү үчүн кызматтан чегинди. BBC жүргүзгөн иликтөө миңдеген жашы жете элек африкалык футболчулар Азияга мыйзамсыз сатылып жатканын көрсөттү. Афганстандын Гилмян аймагында талиптерге каршы күрөшүп жаткан 13 жаштагы өспүрүмдөр тууралуу айтып беребиз. Жапониянын эң ири корпорациясынын бири Toshiba'нын директору кирешени ашыкча көрсөткөнү үчүн жоопкерчиликти алып кызматтан кетти. Хисао Танака атайын жыйын өткөрүп, башын жерге салып кечирим сурады. Чатак 140 жыл мурун түзүлгөн Toshiba'нын аброюна терс таасир этет жана бул маселе тез арада чечилбейт деп айтылууда. Өкүнүү жана кечирим суроо. Жапониянын эң белгилүү компаниясынын жогорку жетекчилери чуулгандо финансылык чатактын акысын төлөштү. Жоопкерчилик өзүм баштаган менеджерлердин мойнунда. Жооп катары мен жетекчилик кызматымдан кетем. Toshiba Жапониянын эң чоң компанияларынын бири. Телевизор, компьютер сыяктуу электроника жабдыктары менен белгилүү. Ошондой эле өндүрүш тетиктерин, медициналык сканерлерди, рентген машиналары менен атомдук реакторларды жасайт. Маалыматка ылайык башкаруучулар чындыкка да ал келбеген максаттарды коюп, кызматкерлер болсо талапты аткаруу үчүн сандарды бурмалап коюшкан. Toshiba'нын баш оорусу 2008-жылкы кризистен кийин башталды. Компаниянын иши Жапониянын өзөктүк тармагынын дээрлик жабылышына алып келген Фукусима кырсыгынан кийин ого бетер начарлаган. Аналитиктер соңку жагдай Жапониянын бизнес маданиятындагы көйгөйлөрдөн кабар берет дешет. Бул жетекчилердин бири да соңку схемалардан пайда тапкан жок. Алар компаниянын репутациясын кармап турууну каалашкан. Эми тескерисинче булгап алышты. Бул соңку жылдары Жапонияда болгон жалгыз чатак эмес. 2011-жылы көз айнык жабдыктарын чыгарган Olympus компаниясы миллиондогон доллардык чыгарчасын жашырып койгону аныкталган. Бул окуялар Жапониянын айрым бизнес компанияларынын иши жана ыктымал реформалар тууралуу суроолорду пайда кылууда. BBC 14 жаштагы африкалык спортчулар Азияга мыйзамсыз кетип жатканын аныктап чыкты. FIFAнын мыйзамдары 18 жашка чыга элек футболчуларды чет өлкөдөгү клубтарга трансфер кылууга тыюу салат. Бирок бир өкмөт уюмдун айтымында жылына 15 000 африкалык жаш спортчулар мыйзамсыз чет өлкөгө чыгышат. Бир топ кыйынчылыктарды башынан өткөргөндөн кийин оюнчулар келечекте абал оңолот деп үмүттөнүшөт. Африкалык жаш спортчулар февраль айында Лаостогу Champasak United футбол клубуна кошулушкан. Алар мыкты тренерлер менен жакшы шартта машыгабыз деп ойлогон. Бирок Лаоска келгенде жагдай башкача болду. Эң таң калыштуусу биз стадионго жаңы киргенде эле ал жерди тазалагыла деген буйрук беришти. Стадион абдан киреле. Жатаканада өтө кир болуп, андан улам жаш спортчулар ооруп, машыга албай калганын айтышат. Ага карабастан 14 жаштагы Кеселли Камараны профессионал тобуна алышкан. Бирок FIFAнын мыйзамдарына ылайык 18 жашка чыга элек оюнчуларды эл аралык трансфер кылууга тыюу салынган. Демек жаш оюнчулар чет өлкөлүк футбол академияларда ойной албайт. Ошондой эле BBC көргөн документтерде жаш спортчулар кол коюуга укугу жок келишимдерге 14 жаштагы Кеселлинин колу коюлган. Лаосто бир ай машыккандан кийин жаш спортчулардын визасы соңуна чыгып, айрым спортчулар кесипкөй футболисттердин эл аралык ассоциациясына кайрылып, Либерияга кайтып келишкен. Бирок жол кирени өздөрү төлөп, алар финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгонун айтышууда. Жаш спортчулар келишимди сунуштаган Алекс Карма андагы талаптарды аткарган жок деп тоомат тартышууда. BBC Алекс Кармага кайрылып, дал ушул суроону жолдоду. Мен алдамчы болсом алар эч качан Лаоска жетмек эмес. Таразалап көрүңүз, 36 жаш оюнчуну Африкадан Лаоска алып бардым. Алардын визасын, жол киресин жана 3 маал тамагын төлөп бердим. Лаостогу клубда эч мыйзамдарды бузбаганын айтат. FIFA болсо иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын белгиледи. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Түркиянын Сирияга чектеш Суруч шаарында Жангештинин жардыруусунан каза тапкан 32 адамды акыркы сапарга узатуу зыйнаты өтүүдө. Жардыруу кечээ шаардагы маданий борборлордун биринде орун алган. Түркиянын премьер-министри Жангештинин өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ менен байланышы бар деп билдирди. Дүйнөдөгү эң тез өнүгүп келе жаткан мамлекеттер Шанхай шаарында өнүгүү банкын ачышты. Жаңы банкты БРИКС уюмуна мүчө болгон Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка каржылайт. Эң ири инвестор Кытай болуп саналат. Банк өнүгүп келе аткан өлкөлөрдүн инфраструктуралык проекттерине инвестиция салат. Окумуштуулар Арктиканы каптаган муздун көлөмү 2 жыл мурунку адаттан тыш суук жайдан бери 3 эсеге көбөйгөнүн аныкташты. Арктикадагы муз климаттык өзгөрүү менен түздөн түш байланышы бар. Изилдөөчүлөр бул убактылуу көрүнүш деп айтышып, алдыдагы 10 жылдын ичинде климаттык өзгөрүүдөн улам аймактагы муз аянттары кескин кыскарат деп билдиришти. Британиянын аскерлери 6 ай мурун Афганистандан чыгып кеткен. Алардын Гилмент аймагына салымы тууралуу көп сөздөр айтылууда. Жолдор оңдолуп, мектеп жана ооруканалар ачылганы менен коопсуздук көйгөйлөрү чечилген жок деген сын пикирлер бар. 13 жаштагы Файзал Мухаммед Калашников автоматын көз ачып жумганча чачып, кайра курап ата алат. Ал 14 жаштагы байкеси Султан менен чогуу Гилмент аймагындагы полиция бекетин талиптерден коргоп жүрөт. Убактың болсо да бул жерде мектеп жок, дейт Файзал. Балдарды алардын чоң энеси Фируза ишке алган. Ал аялдар сыртка сейрек чыгып иштеген аймактын адаттан тыш полиция башчысы. Душман өтө албайт. Менин бир неберем 20 талип кетете, дейт Фируза. Фируза Маржа облусундагы алыскы бекетти коргойм деп жүрүп, 20 кызматкеринен айрылган. Бирок мээнет текке кеткен жок. Негизги шаарлар апийимден кутулууда. Жолдор жакшырып, биринчи жолу мектептер жана ооруканалар ачылып жатат. Деген менен көп жерлер талиптердин колунда. Жумуш орундары аз, экономиканы апийимсиз өстүрүү оңой эмес. Сырттан келген жардам токтогондо миңдеген курулушчулар жумушсуз калышты. Миллиондогон долларды жабдыктарга сарптадым эле, эми иштебей турат. Аларды арзыбаган акчага гана саталам. Ал тапта айыл четинде өспүрүм аскерлер Афганистандын токтобогон согушуна катышууда. Эми спорт. Гольфто Британиядагы ачык чемпионатты Зак Джонсон утуп, жылдын эң мыкты голфчусу деп аталды. Ал Түштүк Африкалык Луи Отуэн жана австралиялык Марк Лейшмен менен тең келатып, акыркы раундтарда алдыга озуп кетти. Джонсон 2007 жылы Мастерс мелдешин уткандан бери жеңишке жете элек болчу. Формула 1 бүгүн франциялык спортчу Жюль Бьянки менен коштошуу зыйнаты болду. 25 жаштагы спортчу 2014 жылы Жапониядагы Гран-приде кырсыктап, андан алган жаракаттарынан улам өткөн жума күнү көз жумган. Коштошуу зыйнатына Формула 1-дин чемпиону Луис Хэмилтон жана башка спортчулар катышты. Футбол. Англиянын премьер-лигасында Ньюкасл чабуулчу Александр Митровичти 20 миллион долларга Андерлехтен өткөрүп алды. Сербиялык жылдыз жаңы клубу менен 5 жылдык келишим түздү. Митрович Бельгиялык клуб үчүн 2 жылдын ичинде 36 гол тепкен. Жаңылыктардын соңунда үлүлдөр жай экенин баарыбыз билебиз. Бирок ага карабастан алар катуу атандашат экен. Британияда орун алган үлүлдөрдүн дүйнөлүк чемпионатын көрсөтө кетели. Жорж аттуу үлүл 175 атаандашын утуп, чемпион болду. Көрмандар мелдеш акыры бүткөнүнө сүйүндү окшойт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан Кыргызстандын өкмөт башчысы АКШ менен кызматташуу тууралуу келишимди денонсация кылган тууралуу кеңири окусаңыз болот. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.